Assalamu alaikum öykü. Aleykümselam. Allah tartı Grifort'ta kanka Grifort'ta. Öykü bu toyuktары qanday болуп атат? Toyuktары qanday болот? Toyuktары силас жейт. Карапа саман аралаштырып силас беребиз. Ушу силас такайларда астында болот да булар башкасында. Анан могу жем. Мисалы үчүн жемди ушинтип эле төгүп коебуз. Анан өзлөрүнүн ар бир бука канча мисалы үчүн жыялап тургандай болсо, көзү тойгондой болсо, ошого чейин жейт. Бирок өзүнүн нормасында бир могу букалар бир 7 килограмм, 7,5 килограммга чейин жейт да. Буканын жемдин түзүлүшүндө un бар, 3-cü сорт un. Жүгөрү бар. Негизи арпа, көп баягы будай дагы болуш керек. Семчикенин дагы жымыктап коюп, сыгылгандан кийинки кебектер ошолор дагы болуш керек. Анан витаминдер, көз түрдө витамин да кошулушу керек да, даяр тоюп. Азыр биздики мисалы үчүн булар толук этин алды, эми кийинки жумадан баштап булар даяр тоютка өтөт да. Даяр тоют дегенде биздики баягы комбикорм заводдон жасалган, ошо көптүк тизмесинде көптүк кошумчалары бар. Ошол тоюттан берип баштайт. Эмнеге анткени булар толук этин алды азыр. Эми баягы өзүнүн боюна жана салмак кошуусуна ылайыкталып атайын ушул букалар үчүн, жашы үчүн дайындалган тоют бере баштайт да буларга. Бул болсо мына силас биздики жылы бою жеткенге көбүрөөк басабыз. Силас менен арпа саман менен аралашкан. Ушундай болуп калып атат. Азыр жайытта кичине маселелер пайда болуп атат. Уйларыбыз деле биздики короодо туруп атат. Жылы бул бордолгон букалар болсо ошо такайларда. Бардык маселени теме коюп, каалаганы келип жей берет. Абдан жакшы сапатта басылган, арабасына сакталган тандары менен. Могу букалар болсо 1 жаш 4 ай, 1 жаш 5 ай болуп калган таза Герефорд топол. Эми кызгыл эстегенде анан көп эле комментарийлерде сурап калып атышпайбы, ушул могу силердин малды бакканда бул кандай мындай механизм менен чыгып келип атат депчи. Механизм мындай, жактан бир аз кичине ылдыйраак буклап. Анан ар бука тоютка келген сайын бутуна илештирип келе берет да. Жабыштырып жана моинтип астына түшүп берет. Астына түшүп бергенде эми аз биякта мал, чакан эле мал бар, ошол себептен колго эле чыгарып коебуз. Негизи бул ушул техникага эсептелинген да, ушул күнүнө чоң трактор кирип, эртең менен бир, кечинде бир сүрүп кое тургандай болчу. Ошондой системада иштейт да. Бул баягы бош. Анан бош байлаганыбыздын дагы бир ыңгайлуу жери канчалык бука бир аз өзүнө тийиштүү аянтта басат да. Ошол тийиштүү аянтта басат дагы эле анан жеген тоютун ошол басып жүргөн аркылуу кан айланымы көбүрөөк болот. Анан сиңимдүүсү да жакшы болот да. Ошол көбүрөөк сиңет, анан күнүмдүк салмак алуусу дагы булардыкы көбүрөөк болот. Баягы бир жерде байланып турган букага карагандачы. Анан бизде көбүнчө баягы асыл тукум сатууларда, асыл тукум сатууларга букалар ушуна бош басып жүргөн букалар кийин дароо эле бадага болобу же жайлоого болобу, кайсы жерге болбосун дароо эле талаган эле басып кете берет. Эч кандай бир кыйынчылык жаратпайт булардачы. Баягы бир жерде бордолуп байланып тургандарды тышка чыгарсаң көбүнчө муундарынан баягы кичине көйгөй жаралат же болбосо тамандары батташып калат да. Булар катуу жерде дайым басып жүргөн үчүн көп маселелер боло бербейт. Жүндөй тактагы кара аңчыларыбызды суусу да алдайында суу чоң. Кышкысын болсо атайын ошого жабыштырган теплокабин бар. Жылуу болот да, суусу жылымык кылып беребиз. Жагын тартабыз. Мына айтып атканыма түшүп келип атат астына. Астын тартсаң аска.
Muna bukalar sudan ötüp biter. Buların bardығы Кыргызстанда біз жылына ошо бир 150-ге жакын аңгус букаларын сатабыз. Биздин өзүбүздүн чоң иштешкен фермерлер дагы бар. Жана ошо Кыргызстан бою биздин өзүбүздүн анчалык сан жетпейт, бирок четтен дагы Европадан болобу, же дагы бир жакшы селекция жүргөн жерлерден алып келип, ушу биздин кардарларга даяр бука сатканга ушундай иштерди алып барып жүрөбүз да. Ошондой кийинки чыгарылыш көргөзмөлөрү чейин салам.